Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Merimdi, urayımdı Allah'ın atımenen başlap jaratın Allah Ta'alaga maqtoolor, Peygamberimize salam salavatlar aytıp, urmattуу mekendeşler, barыңızдарга Allah'ın rahmatın, merimin, tinçligin kaalap salam aytam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü menin sizlerge bir kıskaça kayrılıuum, koomçulukdagı bolup atkan bir talaş tartış pikirlerge bir aykınlık kirgizip koyуу maksatında, tagıragı mına ошол şariаттын көз карашын жеткирип коюу maksatında, barыңızдар жакшы билген Tulpar Kayrımdуулuk fondu var. Bu fond özgöçө mына ошол muhtaç болгон медреселердин свети болсун, башкасы болсун, ремонту болсун, акча чогултуп жардам берип жүргөн жагынан дагы алдында бараткан фонд. Ошол эле учурда мына акыркы күндөрдө операцияга, башкага муктаж болгон бир туугандарыбыздын операциясына Москвадан башкадан жардам чогултуп, ошону дагы бир ишке ашырып канчалаган адамдарга бир жашоо тартууланышына бир себепчи болгон. Биз эл менен мына ошол муктаждардын ортосунда көпүрө болгон фонд. Анан тышкары дагы мына ошол баса белгилеп айта турганыбыз, акыркы жылдарда мына ошол Москвадагы Мавлид жалпы мекендештер менен болгон бир ыйман сабактарын уюштуруп, мына ошол муфтий хазиратыбыз баш болгон, устаздарыбыз баш болгон, мына ошол чоң аалымдарды чакырып, ошондой бир чоң иш-чараларды уюштуруп, мына ошол ыйман кечелерине, бир адамдардын бир таалим тарбиясына салым кошуп келип аткан фонд. Бул фонддун жетекчилерин, ал жерде иштеген кызматчы балдарды баарын жакшы тааныйбыз. Ыймандуу, мына ошол туура багытта тарбия алган жакшы жигиттер деп билебиз, жакшы күмөн кылабыз. Ошол эле учурда алып бараткан иштерин дагы эгер кыйшайган, туура эмес болгон жерлер болгон болсо, туура эмес баратасыңар деп айтканга дагы акыбыз бар. Эгер туура болгон жеринде бири-бирибизди мусулман катары колдоп кубаттаганга дагы милдеттүүбүз. Мына ошол мен бүгүн сиздерге бир айтайын дегеним, Tulpar Кайрымдуулук фонду буга чейин дагы бир жолу ушундай бир чоң розыгрыш өткөргөн экен. Бүгүн дагы мына ошол кайрадан моундай болгон бир жакшына бир сапаттуу мен материалында кармап көрүп атам. Tulpar деген арт жагында мына ошол Кыргызстан деген бир жазуусу менен бир патриоттук сезимди ойгото турган футболка сатып, мына ошол футболка менен бирге жанакындай бир билеттерди коюп, розыгрыш уюштуруп атышыптыр. Муну алар койгон башка койгон чоң билектери бар. Мен айтайын деген ушул нерсени шариятта болот болбойду. Лотерея бүгүн аябай көп, бирок арам болгон лотереялар андан көп. Бирок бул жигиттердин кылып аткан иши мына ошол биз футболкага төлөп аткан акча мисалы үчүн бул футболканын барабарына кетет дагы, ал эми бул лотереянын түрүнө кирбей калат. Башкача айтканда бул тагыраак айтканда бул кумар эмес. Кумар мына ошол билетке акча бергенде кумар болот. Ал эми бул жерде сиз билетке катышпай койсоңуз да болот. Тек гана футболканы сатып алып, өзүңүз жакын туугандарыңызга билет кылып кийесиз. Футболканын материалы, качествосу да жакшы экен. Ошол эле учурда ошол менен бирге кааласаңыз кошумча булар кызыктыруу үчүн берип аткан, көбүрөөк футболка сатылсын деп билет кошуп койгон, лотерея кошуп койгон. Ошол билетин сатып алып кошумча алып алган болсоңуз, бул да эркиңиз. Албай эле мага билетиңер керек эмес, лотерияңар керек эмес десеңиз, баш тартып койсоңуз да болот. Бирок жөн эле футболканы алып, футболка менен кошо лотерияны алсаңыз, булар ошол ойнотуп, футболка алгандардын арасында жанагындай чучукулак иретинде өздөрүнүн бир методу менен ошондой бир лотерея сыяктуу ойнотушат экен. Ошондо сизге эгер ошол эмне белектерде жазылынган унаалар же умра же телефон жана башка белектер бар баалуу, мына ошолордун бирине чыгып калган болсо, утуп алган нерсеңиз адал экендигин бир тактап айтып коелу дедик. Анткени бул нерсе мына ошол буга чейин устаздарыбыз да жооп берген, Раматов Чубак устаз да жооп берген. Жанакы заправкадан бензин куйсак, квитанцияга кошуп билет берип коет эле. Же болбосо бүгүн мына чоң строй компаниялардан үй алсаң, ошол эмне баштапкы төлөмүн төлөгөндө сизге билет берип коет, кийин акырында ошол ойноткондо холодильник, үй тирикчилигине керек бир нерсе утуп алышыңыз мүмкүн. Ал жердеги сиздин акчаңыз, негизги акчаңыз үйгө же бензинге кетет. Ал эми Tulpar Кайрымдуулук иши кылып аткан нерседе сиздин төлөгөн акча футболкага кетет дагы. Ал эми алып аткан билетиңиз бул кошумча белек катары кызыктыруучу бир оюн катары колдонулат дагы. Бул нерседе мына ошол устаздарыбыздын пикиринде, шарияттын пикиринде бир эмне арам нерсе жок деп ошол устаздар менен кеңешип тактап туруп ушундай бир башташыптыр. Ошону мага дагы ушуну келип бир тактап сурап, дагы бир ишеничтүүрөөк болсун, сизди да уккан инсандар бар, ушуну бир адал арам экендигин айтып бериң дедиле. Шарттарын карасак, чындыгында биз окуган, билген, устаздардан тактаган маалыматка караганда эч кандай бир кумар же арам нерсе жок. Жараткан Аллах Таала иншалла ушул адал жолдо элибизге пайдалуу иш кылышыңарга мына ошол Tulpar Кайрымдуулук фондуна ийгилик айтабыз. Ошол эле учурда ушундай бир туугандарыбызга бир жакшылыкка себепчи болуп, өзүңүздөргө бир керектүү футболканы башка буюмду дагы алып, ошону менен бирге Аллах насип кылган болсо, баалуу белектерди утуп алышыңыздарга тилектешпиз. Эч камсанабаңыздар. Бул жигиттер мына ошол биздин аттуу баштуу устаздарыбыздын шагирттери, ошолордон илим алган, таалим алган, арам жолго баспайт деп үмүт кылабыз. Жараткан Аллах Таала баарыңыздарга мына ошол берекелүү, пайдалуу, жакшы белектерди утуп алганды насип кылган болсун.